Баткенде абадан коргонуу куралы сыноодон өттү. Баткен облусунда аба чабуулунан коргонуучу көтөрүп жүрүүчү жаңы курал сыноодон өткөрүлдү. Жаңы үлгүдөгү курал эскилерге салыштырмалуу бардык көрсөткүчтөрү боюнча алда канчана тыйжалуу болуп, абадан коргонуу үчүн жакшы шарт түзөт. Коргоо министрлигинин генералдык штабынын абадан коргонуу бөлүмүнүн башчысынын орун басары Медербек Сулаймановдун айтымында, жаңы куралдын мүмкүнчүлүгү мурункуларга караганда жогору. Биринчиден, атуу зонасы боюнча, экинчиден, учурдагы бардык аба буталарына, анын ичинде дрондорго каршы мүмкүнчүлүгү жогору. Ар бир аскер бөлүктө теориялык окутуулар өтүлүп, практикалык машыгуулар менен жыйынтыкталууда. Бул жыл сайын өткөрүлүүчү жыйын. Анда аскер абадан коргонуу боюнча адистер даярдалып чыгат, деди ал. Мындан тышкары, машыгууда ар кандай учкурсуз учуучу аппараттар жана аскерлер атап алган асман көзү автоунаалары да кайрадан сыналып, машыгуулар өз нугунда өттү. Маркум дааратканадан табылган. Чүйдө адам өлтүрүүгө шектелип, 17 жаштагы жигит кармалды. Кишини өлтүрүп дааратканага салып жиберүүгө шектелип, 17 жаштагы жигит кармалды. Чүй милициясы билдиргендей, кылмыш 12 июнь таңкы саат 5:30 чамасында болгон. Лебединовка айылындагы үйлөрдүн биринде ТТ жана КА аттуу жарандар ичип отурушуп, ТТ жанындагыны моюнга жана көкүрөк тушка бир нече жолу бычак сайган. Шектүү кылмышын жашыруу үчүн маркумдун сөөгүн дааратканага салып таштаган. Учурда ал камакта. Кыргызстанда 4,3 балга жеткен жер титиреди. Бүгүн 12 сентябрда саат 13:57 күчү 4,3 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмологдордун маалыматына ылайык, жер титирөөнүн очогу Бешкүнгөй айылынын 1-чакырым аралыкта болгон. Жер титирөөнүн силкинүүсү Бишкек шаарында жана Казакстан аймагында да сезилди. Жабыркагандар жана кыйроолор боюнча маалымат азырынча жок. Жогорку кеңешти таркатуу үчүн депутаттардан кол топтоо башталды. Жогорку кеңеште депутаттардын өзүн өзү таркатуу боюнча кол топтоо жараяны башталганын бир нече жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Маалым болгондой, 10 сентябрга карата демилгелүү топ түзүлүп, алдын ала жыйын өткөрүлдү. Демилгечи топтун сунушу парламенттин жыйынына 20 сентябрдан кийин киргизилиши мүмкүн. Конституцияга ылайык, жогорку кеңешти өзүн өзү таратуу жөнүндө чечим депутаттардын жалпы санынын 3/1, 30 депутат демилгеси боюнча кеминде 3/2, 60 депутат көпчүлүктүү оушу менен кабыл алынат. Депутаттарды шайлоо боюнча мыйзамга ылайык мөөнөтүнөн мурда шайлоо өзүн өзү тараткан күндөн тартып 40 күндүн ичинде минималдуу мөөнөт, 65 күнгө чейин максималдуу мөөнөт өтүшү керек. Ошентип, октябрь айынын башында депутаттар өздөрүн таркатса, шайлоо ноябрь айынын аягында өтөт. Кошумчалай кетсек, жогорку кеңештин 7-чакырылышынын конституциялык мөөнөтү 2026 жылдын ноябрында аяктайт. Көчөдө балдар менен калган аялга укук коргоочулар жардам беришти. Бул жөнүндө 24 KG'ге балдардын укугун коргоочулардын лигасы, Коомдук фондунун башчысы жана айкалыштырып иштөө боюнча Кыргызстандагы эне өздөрү ресурстук борборунун аймактык директору Назгүл Турдубекова билдирди. Анын айтымында, активист Умай Арыкова көчөдөн Калыбук дүкөнүнүн жанынан балдары алсыз аялды байкаган. Мен энеге жардам берүү үчүн активист менен байланыштым. Көрсө дээрлик, бир жума бою аял 3 жашар баласы жана дагы 20 күндүк наристеси менен үйү жок көчөдө калган экен. Аялдын сырткы көрүнүшү боюнча ал чындыгында сыртта узак убакыт өткөргөнү байкалды. Бүгүн биз дароо эле балалуу аялды НШЦге алып бардык. Бул жерде ал ар тараптуу колдоо алды. Турак жай, кам көрүү, гуманитардык жардам жана жылуулук. Азырынча аял көчөдө кантип жүргөнүн айтууга даяр эмес, бирок реабилитацияга убакыт керек деп ойлойм, деди Турдубекова. Анын айтымында, бул окуя коомдук тилектештик тагдырды кантип өзгөртө аларына мисал боло алат. Ар бир кайдыгер иш-аракет, айрыкча кризиске кабылган аялдар жана балдар жөнүндө сөз болгондо маанилүү. Бизде 501-00-02-16 ишеним телефону бар. Ал боюнча турмуштук оор кырдаалда турган бардык аялдар кайрыла алышат, деп кошумчалады Турдубекова. Учурда борбордо канча аял жашайт деген суроого укук коргоочу эне съезде бир эле учурда 9 адам жашай аларын белгиледи. Азыр ресурстук борбор жабдылган жана аялдар бул жерде жарым жылга чейин болушу мүмкүн. Турак жайдан тышкары, алар психологиялык жана юридикалык жардам, документтерди калыбына келтирүүдө,
жумушка орноштурууда жана социалдык адаптацияда колдоо көрсөтүлөт. Борбордун башкы максаты баланы энесинин жанында сактап калуу жана балдар үйлөрүнө жана интернаттарга түшкөн балдардын санын кыскартуу деп кошумчалады Турдубекова. Борбор эл аралык жеке фондунун колдоосу менен уюштурулган.